Калка руханий гүл азык тартуулоочу башкы булактардын бири болгон эзелтеден элибизде келе жаткан кыргыз озеки салтындагы салттуу профессионалдык музыканы сактоо, өнүктүрүү максатын көздөгөн, ошондой эле кошуна мамлекеттер менен ынтымак, достукту бекемдөө жана алардын салттуу музыкасын таануу максатында уюштурулган салттуу музыка жумалыгы жана достук фестивалы бүгүнкү күндө Баткен шаарында башталды. Андан акындар айтсын саламдыңың, ардактуу Баткен аманбы. Жаркыган жаратылышы карачы кубанда текенің адамды. Жумалыгынын жана достук фестивалынын катышуучулары, урматтуу меймандар, мына бүгүн сиздер менен салттуу музыка жумалыгы жана достук фестивалынын Баткен жергесинде көп болуп жатабыз. Буга чейин жумалык республикалык деңгээлде өтүп келген болсо, бул жолу өрүк зарлуу Баткен жергесинде коңшу өлкөлөр Өзбекистан, Тажикстандан келген салттуу музыканын күйөрмандары менен биргеликте өткөрүүдөбүз. Мындай эл аралык музыка сүйүүчүлөрдүн чоң салтанатынын ачылышы менен баарыңыздарды куттуктаймын. Өрүк зарлуу өрөөндө быйыл 17-чи жолу өткөрүлүп жаткан салттуу музыка жумалыгынын тарыхына кайрыла турган болсок, 2004-жылы Кыргыз улуттук консерваториясында Казакстан, Өзбекстандан келишкен илим-поз музыка сүйүүчүлөрдүн өкүлдөрүнүн катышуусунда биринчи жолу Бишкек шаарында өткөрүлгөн. Ошондон бери Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин колдоосу менен Кыргыздын салттуу музыкасы фондунун биргеликте жыл сайын өткөрүү салтка айланып калды. Руханий дүйнөсүн байытууга, эл аралык алаканы бекемдөөгө салым кошкон иш-чаранын Баткен жергебизде өтүп жатканына чексиз кубанычтабыз. Өрүктүн жана Айгүл гүлүнүн мекени болгон Баткен облусуна кош келиңиздер. Кыргыз маданиятынын өнүктүрүүдө, таңазалоодо зор мааниге ээ болгон бул фестиваль сиздердин катышууңуздар жана колдооңуздар менен жогорку деңгээлде өтөт деген терең ишенем. Ошондой эле иш-чара салттуу маданияттагы кол өнөрчүлүктү даңазалоо аркылуу уста чеберлерге дем берүүнү көздөп, элдердин достугун, ынтымагын, биримдигин бекемдеп, жаш муундардын интернационалдык тарбиясын жакшыртууга да багыт алган. Жергиликтүү элде Баткенде турган тургундар, жаштардын келүүсү аларга шык дем күч берет, албетте сөзсүз берет. Ушул жерде манасчыларды угат, ошол жерде акындарды угат, комуз четкен комузчуларды угат, чоорчуларды угат. Анан улуттук өнөргө бир көкүрөк азыктанат да. Биз азыр телерадиолордо Кыргызстанда көп да. Баардыгын эле койсоң эле жалаң эле эстрада болуп атпайбы? Биз эстрада менен элди сугарып бүттүк. Жетишинче эле сугарып бүттүк да. Азыр эми биз улуттук өнөрдү эстраданын деңгээлине алып чыгып алсак, жайылтуу жагын 50-ге 50 тең деп алсак эле баардык айылдан укмуш адамдар чыгат. Укмуш комузчулар чыгат. Азыркы заманда жаштар чындап эле жеңил желпи музыкаларга аябай көңүл буруп, эски комуз, кыяк деген анча угушпай калды. Ушинтип жылына өтүүчү салттуу музыка майрамында жаштарга дагы аябай таасири чоң деп ойлоймун. Ушул салттуу музыка жаштарга тийгизген таасири аябай жакшы деп ойлойм да мен. Салттуу музыка жумалыгынын алкагында Бишкек шаарында коомдук руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана салттуу музыкалык маданият темасындагы эл аралык илимий практикалык конференция онлайн форматта өз ишин баштаган. Салттуу музыка жумалыгынын алкагында ушул 3 күн Баткен жеринде боло турган иш-чаралардын ичинде тегерек стол дагы бар. Бул онлайн конференция Бишкектеги адистердин катышуусу менен анан ушул жерге көптөгөн адистер келди. Өзгөчө ушул салттуу музыка боюнча салттуу музыканы алып жүрүүчүлөрү, улуттук филармониянын жакшы мындайча айтканда специалисттери, ушулардын баардыгы тең. Ушул жерлердеги жаш кадрларга, фольклордук музыка сүйүүчүлөргө бүгүнкү фольклордук музыканын көйгөйлөрү, негизги көйгөйлөрү боюнча анын ичиндеги ушул окутуу, үйрөтүү, ушул адистикке өзгөчө мынау салттуу музыкага, комуз жана башка биздин улуттук аспаптарга окуучуларды үйрөтүү боюнча деги эле ушул салттуу музыканы алып жүрүү боюнча, ушул боюнча
жакшы бир семинар, мастер-класс өтүшмөкчү. Иш-чара Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан уюштурулуп, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү, Кыргыздын салтуу музыкасы фонду жана Кыргызстан элинин ассамблеясы менен биргеликте иш алып барылмакчы. Калкка руханий азык тартуулап көрөнгөсүн байытуу максатын көздөгөн салтуу музыка жумалыгы өлкө аймагында 17 жылдан бери өткөрүлүп келүүдө. Быйылкы жылы алгачкы жолу облустарда өткөрүлүүдө. Дагы эскерте кетчү жагдай салтуу музыка жумалыгынын алкагында Маданият министрлигине караштуу балдар музыкалык мектептеринде, ошондой эле жогорку жана орто кесиптеги окуу жайларында түрдүү багыттагы иш-чаралар менен коштолмокчу. Бермет Манасова, Эрнест Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.